Энергетика министри Таалайбек Ибраев Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында Баткен электр тармактар ишканасынын жана Сүлөктөө райондук электр тармактарынын күз-кыш мезгилдерине даярдыктары жана жаңы административдик имараттарынын курулушу менен таанышты. Жерге келгенде эл ачык туруш керек, бияк жабылбаш керек такыр. Энергетика министри Таалайбек Ибраев курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруп, иштин сапаттуу жүрүшүн камсыз кылуу жана аны белгиленген мөөнөткө бүткөрүү милдетин койду. Эске салсак, Баткен электр тармактары ишканасы 2022-жылы түзүлгөн. Ал эми бул ишкананын административдик имаратынын курулушу 2023-жылы башталган. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Мурда Баткен ПЭСи бул Ош областына бириккен Ош ПЭСине караштуу болчу. Мына былтыр баягы реформа жүргөндөн баштап биз Баткен областы өзүнчө област болгондуктан өзүнчө Баткен ПЭС деп мекеме ачканбыз да. Ошо бирок Баткен ПЭС мекеме ачканыбыздан байланыштуу бул жерде ошол мекеме ачылган мекеменин кызматкерлери отура турган жер жок. Бүгүнкү күндө бул Баткен ПЭС РЭСнин зданиясында отурушат да. Ошого байланыштуу биздин капиталдык курулушка кирип 2 жылдан бери ушул Баткен ПЭСинин азыркы силер көрүп аткан имаратын салып атабыз да. Бул 180-190 миллиондун тегерегинде акча сарпталып атат. Бул мен ойлойм Баткен областында эң чоң имараттардын капиталдык салым салган имараттардын бири болуп эсептелет. Өзүңөр байкап атасыңар, бул жерде ошол Баткен ПЭСке эмне ылайыктуу болсо, ошонун баарын салып атабыз. Гараж, водительдердин комнатасын салып атабыз, складской помещенияларын салып атабыз, кампалардын баарын тең. Кудай буйрса, ошол жерге бүт условиясы менен өзүбүздүн кызматкерлерге имарат салып берели деп. Азыр уже бир 70-80% иши бүтүп калды. Азыр мындайча айтканда, могу жерде благоустройствосу калды, андан башкасынын баары ичиндегилердин баары бүтүп, даже керек болсо мебелдердин баары кирди да. Таалайбек Ибраев андан соң Сүлөктөө райондук электр тармактарынын жаңы административдик имаратынын курулушу менен таанышты. Аталган ишкананын эски имараты 1935-жылы курулган. Эскилиги жеткен жана жайгашкан жер көчкү коркунучу бар болгондуктан жаңы имарат куруу зарылчылыгы пайда болгон. Учурда бул көйгөй да чечилип, жалпы сметалык баасы 58 миллион сомду түзгөн жаңы имарат курулуп жатат. Кабинеттер баардыгы ламинат менен каралган. Энергетика кызматкерлери үчүн курулуп жаткан жаңы имараттардын сапаттуу болушу, эмеректер менен толук жабдылышы жана курулуштардын өз убагында бүткөрүлүшү абдан маанилүү. Анткени кызматкерлердин иштөөсү үчүн жакшы шарт түзүлсө, алардын жумушка болгон кызыгуусу артып, жоопкерчилик менен мамиле жасалат. Демек, бул абоненттердин тейлөө сапатына жакшы таасирин тийгизет, дейт энергетика министри. Бирден биринчи милдетибиз бул ошол кыш мезгилинде элибизди жылуулук менен, жарык менен алып чыгып кетиш керек. Ошого өз убагында тетиктерди жеткирип берүү биринчи маселебиз. Экинчи маселе азыр эң ошо Баткен областында Кудай буйрса баягы биз жылда пландалган тетиктердин баары жеткирилип берилиптир. Мындан тышкары ошол бир маселе Баткен областында азыр жетекчиси айтып атат. Жана бизге техника, спецтехникалар боюнча кичине жетишпегендиктер бар экен. Мен көңүлгө алдым, Кудай буйрса жакын арада аны чечип беребиз. Ошондой эле министр Баткен электр тармактары ишканасынын кызматкерлери менен кеңешме өткөрүп, анда күз-кыш мезгилине даярдык көрүү, тейлөө кызматтарын санариптештирүү жана башка маселелер талкууланды. Белгилей кетсек, энергетика министрлиги тарабынан Баткен облусун колдоого жана өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Асылкан Махамат кызы, Абдулламит Абдыманнап уулу, жаңылыктар.